таң эле келатып таксист менен сүйлөшүп келдим. Ал айтат, мына Яндекс такси менен эртең менен кечинде таксисттер чыккысы келбей калыптыр, пробкадан качып. Мисалы, өткөндө 5-күнү үйгө бардым. Жогорку кеңештен советский магистраль жака 560 сомго. Араң таптым такси. 560 сом. Бул Москвадан эле баасы да. Эмне деп таксиден сурадым да, бул Яндексте бир проблема барбы десем, мына байке карасаңыз машина аз дейт. Таксиске чыккысы келбей атат элдер. Машина эмнеге аз десем, эми пробкада тургандан чарчап атабыз дейт да. То есть мен ойлойм, силер экология министрлиги мэрияга ушундай эме киргизишиңиз керек, сунуш. Метрону куруп баштагыла. Анткени бул ситуация азыр жылдан жылга күчөй берет. Эми биз бүгүн Кыргызстан 7 миллион 200 миң элбиз, бул абдан жакшы. Эртең 10 миллион болобуз буйруса. 10 миллион болгондо ушул Бишкек шаарына канча киши жашайт? Кантип жүрөбүз? Макул жолдорду 2 эмес 4 тилке кылалы, 6 тилке кылалы, 10 тилке кылалы. Анда биз биякта просто уже дем ала албай калабыз. Киши жүргүс болуп калат. Демек, метрону бүгүн куруп баштасак, аны бир 5-10 жылда бүтүрөбүз да. Мен ойлойм, ушунун баарын сиз экология министрлиги сунуш катары беришиңиз керек. Көмүр боюнча коллегам айтты, байытылбаган көмүр боюнчачы сиз бул маселени жакшы азыр мына март, апрелде алып келдиңиз. Мүмкүн азыр токтом чыгарып коюшуңуз керек. Быйылкы кышта Бишкекке байытылбаган көмүр келбейт деп койсоңуз, кыргыз көмүр болобу, жеке ишканалар болобу, айла жоктон байытылган ишканаларды кура баштайт. Мен ойлойм, ошону сунушту сиз кардиналдуу түрдө киргизиш керек. Мен депутат катарында берем сиздердин токмокко ушундай. Быйыл Бишкекке байытылбаган көмүр кирбейт десеңиз, мен ойлойм, ошондо биз бир аз ыш маселесин чечебиз да, жакындайбыз. Мисалы, газ боюнча. Бишкек газдын өкүлдөрү бар да бул жерде. Жокпу? Газпром келбей калыптыр бүгүн. Келбей калды. Эми аларга да мен сунуш берет элем. Мына кечээ жаңылыктан окудум. Новопокровкага 7000 түтүнгө газ келди дейт. Абдан сонун жаңылык. Бирок ошонун бир 2000ге жетпеген эле газга туталып баштаптыр. Элге бир жыл бериш керек, мүмкүн максимум 2 жыл. Газ өткөн жерге уже көмүр жакканы болбойт деген бир токтом керек да, 1-2 жылда. Болбосо эми эмне деген миллиондорго газ өтүп атат. Көмүр менен элди тумчуктурбай, ошол адамдар жана 8% кредит менен болобу, газга туталыш керек. Болбосо анын эффекти жоголуп атат. Кыскасы мен сизге эмнени сунуштайм? Кардиналдуу чараларды. Бишкек мэрия болобу, Ош мэрия болобу, сиздин уруксатсыз бир да бакты кыйбаш керек. Жолду кеңейтебиз деп атабыз. Эми бул чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын билебиз. Жолду канча кеңейтсең, машина ошончо көбөйө берет. 500 машина, миллион машина болуп кетет. Биз Кыргызстан миллион машинени батыра албайбыз. Анткени бизде Казакстан, Россия, Америка окшоп чексиз талааларыбыз жок. Биягы тоо, биягы Казакстан чек арасы. Биз андай кенен жолдорго жол бере албайбыз. Биз метрого кетишибиз керек. Башка жол жок. Ошону мен ойлойм, сиз экология министри, бул баары сиздин колуңузда. Мүмкүн бир мыйзам алып келишиңиз керек. Сиздин уруксатсыз ушунун баары кылынбаш керек десиз, биз депутаттар мен ойлойм, экология үчүн, биздин ден соолук үчүн, биздин бала чаканын келечеги үчүн биз колдоп беребиз андай мыйзамдычы. Ансыз азыр жылдан жылга мен бул кыш, келерки кыш, адыркы кыштан дагы ыштуураак болгон сиздин презентациядан көрүп атам да. Анткени үйдүн санынын кошулушу, машинелердин кошулушу, жолдордун кеңейиши ошого апарат да.